Саламатсыңарбы балдар? Силер менен биргеликте видео сабак аркылуу жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен Кемелова Айжана Кубанычовна, номер 13 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабият мугалими. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн. Бүгүн биз силер менен биргеликте санаточ жана анын бөлүнүшү, ошондой эле улуу жибек жолу тууралуу маалымат ала алабыз жана көнүгүүлөрдү иштейбиз. Экранга жакыныраак отуруп, китеп дептерлерди камдап, кунт коюп угабыз. Санаточ деген эмне? Санаточ заттын иретин, эсебин билдирген сөз түркүмү. Санаточ канча, нече, канчанчы, неченчи, канчо жана нечөө деген суроолорго жооп берет. Санаточ маанисине карай 6га бөлүнөт. Эсептик сан, иреттик сан, жамдама сан, бөлчөк сан, чамалама сан жана топ сан. Биз буга чейин санаточтун айрым суроолорун пайдаланып сүйлөм түзүп келгенбиз. Мисалы, бүгүн канчанчы күн? Сен канчанчы класста окуйсуң? Жана башка бул сүйлөмдөрдүн бардыгы ыңчы мүчөсү аркылуу уюштурулду. Демек, иреттик санаточ. Бүгүнкү сабагыбызда биз санаточ сөздөрдүн ичинен эсептик жана бөлчөк сандарга кененирээк токтолобуз. Эсептик санаточ деген эмне? Заттын санын, эсебин билдирип, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 1, 5, 10, 20, 1000, миллион. Бул жерде бир дагы санаточ сөздөргө мүчө уланбайт. Ошондой эле ар бир сандын жазылуу эрежесин эске сактап алгыла. 5 эмес 5, 20 эмес 20, 1000 эмес 1000, миллион эмес миллион. Демек, балдар, өзүңөр байкагандай, миллион, миллиард деген сыяктуу сандар катар L менен жазылат. Мисалы, төө деген сөздү алалы. Эми ошол төөнүн саны канча экенин айтып көрөлү. Канча төө? 1 төө. Канча төө? 2 төө. Канча төө? 3 төө. Эми бөлчөк сан деген эмне? Заттын же сандын бөлүгүн билдирет. Бөлүмүнө чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү уланып, биринчи айтылат да, алымы экинчи айтылат. Эми кийинки мисалга өз алдынча окуп көргүлө. Биринчи бөлүмүн окуйбуз. Ошондо 10дон 2. Андан кийин алымын окудук. Демек, бөлчөк санга канча бөлүгү деген суроо беребиз. Силерге тегерек аркылуу түшүндүрүп берейин. Мисалы, 3 тегерек сары түскө боелгон. Эми суроо берип көрөлү. Канча бөлүгү сары түс менен боелгон? 6дан 3 бөлүгү. Эми сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, 1 бөлүгү жашыл менен боелгон. Демек, 6дан 1 бөлүгү. Андан кийин 2 тегерек көк түс менен боелгон. Демек, 6 шариктин 2 бөлүгү көк түс менен боелгонун көрүп турабыз. Кандай окуйбуз? 6дан 2 бөлүгү. Эми балдар, бүгүнкү кептик темабыз улуу жибек жолу тууралуу сөз кылабыз. Алгач текстте колдонула турган жаңы сөздөр менен иштейли. Экрандан көрүп турган сөздөрдүн орусча котормосун туурат тапкылачы. Мен кыргызчасын окуйм, силер орусчасын издегиле жана сөзсүз түрдө сөздүк дептериңерге жазгыла. Өкүм сүргөн, жибек, соода жолу, кербен, кездеме, чыгыш өлкөлөр, батыш өлкөлөр, улуу, экинчи кылым, татымал, алтын, күмүш, төө, калем, соодагер. Эми балдар, келгиле туура вариантын окуп көрөлү. Өкүм сүргөн, существовал. Соода жолу, торговый путь.
Кездеме — ткань, улуу — великий, чыгыш өлкөлөр — восточные страны, батыш өлкөлөр — западные страны. Кербен — караван, жибек — шелк, экинчи кылым — второй век, татымал — сладости, алтын — золото, күмүш — серебро, төө — верблюд, килем — ковер, соодагер — торговец. Эми ушул сөздөрдү пайдаланып, улуу жибек жолу тууралуу маалыматты бирге окуйлу. Биздин заманга чейинки 2-кылымдан биздин замандын 15-кылымына чейин өкүм сүргөн. Жибек жолунун узундугу 7000 километрден ашык болгон. Бул соода жолундагы негизги унаа, төө, бир нече төөлөрдүн топтому кербен, ал эми сатуучулары соодагер деп аталган. Эмне үчүн негизги унаа төө? Эмне үчүн ат же эшек эмес? Анда азыр төө тууралуу кыска метраждуу тасмага назар салыңыздар. Кытай мамлекетинен башталып, Кыргыз жери аркылуу Иранга чейин созулган бул жол кийин улуу жибек жолу деп аталып калган. Себеби бул жол аркылуу Кытайдын эң баалуу материалы жана негизги товары болгон жибек кездемелери жана башкалар ташылган. Бул батыш жана чыгыш өлкөлөрүнүн маданий байланышын ишке ашырып тургандыктан улуу жол катары бааланган. Демек, балдар, улуу жибек жолу экономикалык мамилени түзүүгө, маданият алмашууга, бири-бирин сыйлоого үйрөттү. Азыр, балдар, дептериңерди ачкыла. Биринчи тапшырмадагы суроолорго жооп жазабыз. Анда эмесе суроолорду катары менен окуп берейин. Биринчи. Улуу жибек жолу качан пайда болгон? Экинчи. Бул соода жолу кайсыл убакытта пайдаланылган? Үчүнчү. Анын узундугу канча миң километр? Төртүнчү. Эмне үчүн бул соода жолунун негизги унаасы төө болгон? Эми экинчи тапшырмага көңүл бурабыз. Берилген сандарды туура окуп, дептериңерге жазуу түрүндө жазгыла. 5, 27, 569, 2020. 2'den 1 bölügü, 4'ten 2 bölügü, 8'den 3 bölügü. Üçüncü tapşırma, balдар. Бул үй тапшырма. Жибек кездемеси кантип пайда болгон? Силерге кызыкпы? Анда китебиңердин 147 бетиндеги 7 көнүгүүнү окугула. Берилген жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла жана жаттагыла. Балдар, ар дайым билимге умтулган, мамлекет келечегин ойлогон, эмгекчил жаштардан болгула.